Голливуд шары жана андагы жылдыздар аллеясы. Эми атамекендик ырчыларда бул мүмкүнчүлүккө ээ болушту. Башкаладагы Азия Молл соода борборунун алдында Даңк аллеясы ачылды. Бул ирет аталган аллеядан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков жылдыз алды. Көрдүңүздөрбү жабыри? Ырчыга Даңк аллеясынан жылдыз берүү маселеси мындан 1 ай мурда көтөрүлгөн. Бирок бул чечим анын өзүнө жакында эле маалым болгон. Андыктан ардактуу аллеядан жылдыз алуу Атабеков үчүн күтүүсүз болгонун айтат. Сезим аябай өзгөчө болуп атат. Абдан кубанычтамын. Буга чейин биз чет жакка барганда башкалардын жылдыздарынын кармап сүрөткө түшүшү келек. Эми бул жерден өзүмдүн атым жазылып турган жылдыздын жанына сүрөткө түшүш бул ойго келбес бир сезимдер болду. Бул баягы менин чыгармачылыгым ушул жылдыз үчүн арналган эмес да. Ушундай жылдызга атым жазылып калыш деген дагы түшүнүк жок эле ал убактачы. Мындай ийгиликке жетиш үчүн албетте талыкпас эмгек керек. Бул жылдыз менин гана жылдызым эмес. Бул жылдызды мен ушул жалпы кыргыз элине арнайм. Мирбек Атабековдун ысымы чегерилген жылдызчанын ачылыш аземине ырчынын күйөрмандары келишти. Алар үчүн Азия Молл соода борборунун 3-кабатында чакан концерт уюштурулду. Күйөрмандары үчүн эстрада жылдызы өз репертуарындагы белгилүү, аны атактуулукка алып келген чыгармаларын аткарды. Соода жай толо келген кардарлар да аны менен бирге ырдап жатышты. Какие шикарные голоса! Можно даже громче петь! Концерттик программа аяктаган соң ырчынын күйөрмандары аны менен бирге сүрөткө түшүп автограф алышты. Азия Молл Оюн-Зоок соода борборунун кызматкерлеринин айтымында Даңк аллеясын уюштуруунун башкы максаты өнөр адамдарын шыктандыруу. Анда мукам үндүү, жагымдуу чыгармалары менен элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан ырчыларга гана жылдыз берилет. Сегодня призывали новую звезду на нашей аллее звезд. Бүгүн биз Даңк аллеясынан жаңы жылдыз ачтык. Ал өзүңүздөр көргөндөй Мирбек Атабековдуку болду. Эмне үчүн Атабеков? Себеби ал элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, маданиятка эмгеги сиңген ырчы. Аллеяны ачуу идеясы мындан жарым жыл мурда пайда болгон. Аны ойлонуштуруп, идеяны бышырып жатып, бүгүнкү күнгө келдик. Аталган аллеядан жылдызды бул ырдайт деп эле бере бербейбиз. Ал эми аны алуу үчүн дагы сөзсүз эле эмгек сиңирген артист болуу керек деген да талаптарды койбойбуз. Болгону Кыргызстандын маданиятынын өнүгүшүнө аз болсо да салымын кошуусу зарыл. Жылдызча туурасында айтсам, ал сапаттуу жана баалуу материалдардан жасалган. Аны жасаган компанияны издеп табуу үчүн эле 3 айга жакын убакыт кетти. Азия Молл Оюн-Зоок соода борбору муну менен эле чектелип калбайт. Бардык өнөр инсандарынын эмгегин баалап, татыктууларына биздин аллеядан жылдыз беребиз. Эске сала кетсек, мындан 2 жума мурда аллеянын алгачкы жылдызын эл эстебу алган. Мында баш аягы 150ге жакын өнөр инсандарына орун каралган. Жылдыз эстрада ырчыларынан тарта актер, шайыр жана тапкычтарга, айтор маданиятын өнүгүүсүнө салым кошкон өнөр адамдарына берилет.